Урматтуу радио угуучулар жана биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, эфирде ачык микрофон түз берүүсү. Бүгүн биз балдардын коопсуздугуна ким жооптуу деген темада сөз кылабыз. Белгилей кетсек, бул берүү ЮНИСЕФтин колдоосу менен балдардын жана аялдардын бакубатчылыгын жана коопсуздугун камсыз кылуу долбоорунун алкагында даярдалууда. Биз тилекке каршы ушул коомчулукта балдар катышкан кырсыктар, мына жол кырсыктары, сууга чөгүү фактылары, өрт, ошондой эле мына күн сууткандан бери иске уулануу сыяктуу үрөө учурган кылмыштар катталууда. Негизи кырсык Кашкабактын ортосунда деп айтабыз, бирок ошол эле учурда мындай кырсыктардын алдын алууда, мындай чоңдордун кайдыгерлиги, этиятсыздыгы да ушул балдар катышкан кырсыктардын себептери болуп калып аткандыгы талашсыз. Ошондуктан биз алдыда ушул балдардын коопсуздугу, алардын укуктары, өспүрүмдөр катышкан кылмыштуулуктун себептери тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга биз Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын балдар иштери боюнча инспекциясынын улук инспектору, милициянын майору Мундускан Ташпаеваны чакырганбыз. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Алгач эле суроом, ушул өспүрүмдөр, балдар катышкан кылмыштуулук мына жыл аяктап, жаңы жыл башталып отурат. Ушул өспүрүмдөр катышкан кылмыштуулук боюнча биздин аймакта абал кандай болуп атат? Жыл алмашып мындай айырма кандай болуп атат да, азайып атабы же тескерисинче көбөйүп атабы, ушуга токтолсоңуз. Саламатсыздарбы? Баткен областтык ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын балдар менен иштөө инспекциясынын инспекторлору бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин 2021 жылдагы жылдын 1-декабрындагы 876 буйруктун негизинде облустун аймагындагы балдардын коомдук коопсуздугун, өмүрүн, ден соолугун, кылмыштуулугун алдын алуу боюнча ишмердүүлүк жүргүзүп келет. Алардын түздөн-түз буйруктары, кызматтык милдеттери ошо 876 буйругубузда так көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө облустун жана шаар облустун аймактарында, шаар райондордо 65 балдар менен иштөө инспекциясынын инспекторлору ишмердүүлүк жүргүзүп келет. Эми ошо балдар арасындагы кылмыштуулуктун алдын алууда бир топ жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен ишмердүүлүк жыл ичинде жүргүзүп келишти. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө катталган кылмыштар жок эмес, бар. Бирок өткөн жылдыгыга салыштырмалуу төмөндөгөн. Бирок аймактарга алып караганда облустун негизги эле жыйынтыгы ошо балдар менен иштөө инспекциясынын берген жылдык отчетунун негизинде 2022 жылы балдар тарабынан жасалган катталган арыздаттануулардын саны 105 болгон болсо, 2021 жылы 136 болуп туруп, ошо 22ге мындай алганда төмөндөгөн да, балдардын кылмыштуулугу төмөндөгөн. Ошо кылмыштуулуктун төмөндөшүнө себеп болуп, биздин ошо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен бирдикте биздин жүргүзгөн ишмердүүлүгүбүздүн натыйжасында төмөндөгөн. Ал эми ошол эле учурда балдарга карата жасалган арыздаттанууларда, катталган арыздаттануулар дагы жок эмес, бар. Өткөн жылга салыштырмалуу 2022 жылы 55 арыздаттануу катталган болсо, 2021 жылы 157 арыздаттануу катталып, ал дагы төмөндөгөн балдарга карата да. Бирок төмөндөгөнү менен дагы ар бир балдарга карата бүгүнкү күндө Кыргызстанда глобалдуу маселе болгон арыздар жок эмес, бар. Мисалы, адам өмүрүн алган кылмыштар, минус дегенибиз менен анын ичинде оор кылмыштар дагы жок эмес, бар да. Адам өмүрүн алган кылмыштар, балдарга карата жасалган тоноочулук фактылары, уурулук фактылары, ошол кылмыштар, эртең 2-ге туруу боюнча катталган кылмыштар жок эмес, бар. Мында ал эми балдарга карата жасалган кылмыштардын көпчүлүк бөлүгүнө эле ата-энелердин өзүнүн балага болгон кайдыгерлик, балдар тарабынан жасалган кылмышта дагы, балдарга карата жасалган кылмышта дагы ата-эне баланы тарбиялоодогу өзүнүн кайдыгерлик мамилесинен улам келип чыгып келатат да. Мындай эле алганда баланы сабакка жеткирүүдөгү, жол коопсуздугун алганда, жалпылап эле алганда бүгүнкү күндө өзүнүн милдетин так аткарбаган ата-энелердин кайдыгерлигинен
көптөгөн маселелер келип чыгат. Мисалы мигранттарды алсак деле балдарын үйүнө таштап коюп ата эне экөө тең кетип калган учурлар бар. Конечно, эми чындыгында алганда эле бирок Кыргызстанда ошо үй бүлөлүк шартты оңдоо үчүн кетишет, бирок үй бүлөнүн бюджетке көңүл бурулат дагы, балага көңүл бурулган азыраак да. Ошо балага көңүл бурулган азырактын астынан жок балага карата зомбулуктар катталып, төгүндө өлүмгө чейин алып барып келаткан фактылар жок эмес, бар да бул. Демек, ушул өспүрүмдөр катышкан кылмыштуулуктардын алдын алууда ата энелердин ролу чоң деп айтаса, анан ушул себептери дагы болуп, ушул ата энелердин кайдыгерлиги, этиятсыздыгы, көңүл бурбагандыгы ушул кылмыштуулуктарга себеп болуп калып атат. Демек, ушул ата энелер менен сиздер негизи ушул жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы мектептерде сиздерди көп көрөбүз, ошо өспүрүмдөр менен иштейсиздер. Анан ата энелер менен дагы кандай иш алып барып атасыздар анда? Ата энелер менен негизинен эле балдар менен иштөө инспекциясы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органынын кызматкерлери менен бирдикте билим берүү мекемелеринде ата энелер жыйындарын өткөрөт. Ар бир мектепте өткөрүлгөн, мугалимдер тарабынан өткөрүлгөн ар бир ата энелердин жыйындарында сөзсүз түрдө ички иштер органынын кызматкерлери, ɨДНде балдар менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери барып катышып, ошондо баланын ата эненин баланы тарбиялоодогу милдеттери боюнча ар бир ата энеге эскертме берилип келет. Мында ошо жашы 18 жашка толо элек ар бир балага жоопкерчилик ата эненин мойнунда да. 18ге гана бала толгондо толук кандуу Кыргызстандын жараны болуп эсептелинип, өзүнүн жашоосуна өзү жоопкерчилик болот. Ага чейин ар бир баскан турганы, жашоодо болуп аткан тарбиялуулугу бул ата эненин мойнунда. Эми буга чейин ушул жаш өспүрүмдөр катышкан кылмыштуулуктар катталганда, мисалы үчүн мындай резонанс жараткан окуялар катталып калган учурда сөзсүз түрдө ушул жергиликтүү бийлик болобу, мамлекеттик органдар тарабынан ушул билим берүү тармагына, ошолор окуган мектепке ушундай мындай жоопкерчиликке тартылып калган учурлар болот да. Демек, сиздин оюңузча ушул өспүрүмдөрдүн ушул жаман жолго баруусуна бул биринчи кезекте ата энеси жооптуу, Ооба, ата эне биринчи кезекте ата эне жоопкерчиликтүү. Себеби бир күндө 4 саат гана мектепте болсо, калган 20 саат ата эненин колунда болот бала. Эң негизгиси бала ата энеге керек. Ошондуктан ата эне жоопкерчилик мыйзамда дагы ата эненин өзүнө каралган. Ошо Кыргыз Республикасынын бузуулар кодексинде дагы 102-бирини боюнча ата энелик милдет коюлган. Эгерде баланы коомдо туура багытта тарбиялай албаса, ушул баланы багуудан баш тартса, Кыргыз Республикасынын бузуулар кодексинин 102-биринеси боюнча ата эне жоопкерчиликке тартылат. Демек, ал өспүрүм бала 16 жашка чыкканга чейин кандайдыр бир кылмышка бара турган болсо, анын ата энеси, демек, мыйзам алдында ата энеси жоопкерчиликке тартылат. Ооба. Түшүнүктүү. Бузуулар кодекси боюнча ата энесиге административный протокол толтурулуп, штраф салынат. Түшүнүктүү. Анан ушул жогоруда өзүңүз айттыңыз, кылмыштуулук өткөн жылга салыштырмалуу азайыптыр. Албетте бул жакшы нерсе деңиз, бирок ошол эле учурда өзүңүз белгилегендей оор кылмыштар дагы жок эмес. Ушул өткөн жылы Кадамжайда жанакы өспүрүм кыз киши колдуу болуп каза болушу, ушундай, анан ошо сууга чөгүп каза болгон кичинекей балдарыбыз да болду. Ушундай же болбосо сексуалдык зомбулукка дуушар болгон учурлар бар. Ушундай оор кылмыштар менен кандай иш алып барып атасыздар? Бул оор кылмыштар боюнча балдар менен иштөө инспекциясы негизинен эле өзүнүн кызматтык милдеттеринде көрсөтүлгөн ар бир кызматтык милдеттерин так аткарышат. Ошол эле учурларда ошо алдын алуу боюнча ар бир үй бүлөгө эскертүү актыларын берип келишет. Балдар менен иштөө инспекциясы ошо
баланы тарбиялоодогу, балага карата зордук зомбулуктардын алдын алуу боюнча ишеним телефон доверияларга чейин өздөрүнүн кызматтык телефондорго чейин берип, мындай ошол жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен үймө үй кыдыруу иш чараларын алып барып, ошол иш чаралардын негизинде ошо өздөрүнүн эскертүү актыларын таркатышат ата энелерге. Ошо мындай алганда жанагы адам өлтүрүү фактылары катталган учурда дагы мындай алганда ата эненин кайдыгерлигинен дагы бир жолу айтып кетейин. Ата энеси миграцияда болгонунда, миграцияда болуп тайнесинин колунда өскөн кыз болгон. Ошо ата эне жок дегенде бирөөсү калып туруп үйдө тарбиялаганда мындай кокусуктардын болбосо керек деген ойдобуз да. Демек, ал эми сууга чөгүү фактылары менен боюнча айтып кетсек, бул боюнча дагы өзүбүздүн атайын Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тескемелеринин буйруктарынын негизинде жаз мезгилинен баштап эле биз кыш мезгилге келгенге чейин сууга чөгүү фактыларынын алдын алуу боюнча ишмердүүлүк жүргүзүп келебиз. Ошол жүргүзгөн өзүбүздүн Тел-Тай Баткен областык ички иштер башкармалыгынын Тел-Тай программаларынын тескемелеринин негизинде 2021 жылга салыштырмалуу 2022 жылы сууга чөгүү фактысы аз катталган. 2021 жылы 17 факты катталган болсо, 2022 жылы 12 факты катталып, бул дагы болсо 5ке төмөндөгөн да. Бирок ошону менен төмөндөгөн дегенибиз менен дали ар бир адам өмүрү кымбат болуп атпайбы? Ушул себептен мына бул азыр сууга чөгүү, үй бүлөлүк зордук зомбулуктардын, суицидтердин алдын алуу боюнча ушул силердин эфириңер аркылуу мен ата энелерге, элдерге кайрылып кетсем дейм да. Ар бир баланы тарбиялоодо бул ата эненин өзүнүн милдети да. Ар бир балага кайдыгер мамиле жасабасак, бала биздин келечегибиз. Биз коомдо балдарды кандай туура багытта тарбияласак, келечектеги багыт Кыргызстандын жашоо ошончолук алдыга туура багытта тарбияласак алдыга жылат да. Мисалы, ошол учурунда ошол нерсени жасабай калып кийин өкүнгөндөн пайда жок да. Мисал алганда, мына суицид фактыларынын алдын алуунун ата эне көбүнчө айтып, ар бир эле жыйындарга барганда, ата энелер чогулуштарга барганда ар бир ата энелерге эскертип кетем да мен. Ошо үй бүлөлүк семьяный чечилип аткан проблемаларыны, маселелерин баланын алдына койбосо экен дейм да. Бул дагы балага карата зомбулук да. Мисалы, үйүндөгү жок көйгөйдү баланын алдына айтпаш керек. Баланы сыртка чыгарып коюп, балага аяр мамиле жасап, бала ошону ата эненин ортосундагы баягы болуп аткан сөз аркылуу чыр чатактын айынан дагы бала запкы чегет да. Сыртка чыгып туруп, ошонун айынан дагы зомбулукка көрүшү мүмкүн. Өзүн бирдеке кылганга суицидке чейин апара турган фактылар болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн баланын алдында ата эне бири бириге болгон мамилени өтө этияттык менен жасаса. Бул өткөбүл курак да, өтө аларга катуу. Себеби 18ге чейинки баланын курагы өткөн курак деп коет да. 18 жашка чейин баланы жакшылап тарбиялап алсак, кийинки өзүрүнү жакшы көрөбүз да. Кийин өкүнүп калгандан көрө мунун ар бир ата эне алдын алган жакшы нерсе да. Демек, ушул суицид фактыларында бул үй бүлөнүн ошо социалдык абалы дагы таасир этет экен демек, ата эненин. Социалдык абалы кандай болот? Ар бир күтүлбөстүк нерселер болуп калат да. Мындай алып караганда, күтүлбөгөн эле нерседен бала да. Күтүлбөгөн эле нерселерден бирдемкелер жасап жиберет да. Мисалы, ушул суицид фактылары өтө үй бүлөдө чечилүүчү маселелерди баланын мүмкүн болушунча баланы сыртка чыгарып коюп, бала оюн менен алаксып калганда же окуу куралдары менен алаксып калган мезгилде гана, өзүнчө бала жок мезгилде гана үй ичиндеги акча каражаттык маселеси болобу, үй проблемалык көйгөйлөрү болобу, аны өзүнчө отуруп чече турган маселеде балдарды аралаштырбоо керек да. Кээ бирки үй бүлөлөр бар, мисалы, көз аял менен ушуп кетсе дагы ортого баланы салат да.
бала аркылуу урушаттар. Ошондой нерселерден алыс болсун деп чакырам да. Себеп жарык дүйнөгө баланы бала деп алып келип аткандан кийин анын дагы аяр мамилесин ар бир ата эне сезсе деймин. Туура. Анан ушул тилекке каршы жанакы жаш өспүрүмдөр катышкан уурулук, тоноочулук боюнча дагы аябай көп учурларды кезиктирип калып атабыз да. Ошолорго дагы кандай сиздер изилдөө жүргүзөсүздөр да, ар бир кылмыштын көпчүлүк учурда эмне себеп болуп атат ушу жаш балдардын уурулукка, тоноочулукка барышына? Эми жаш балдардын мындай себептерин аныктап көргөндө кандайдыр бир кызыгуулар менен дагы баргандар бар. Анан үй бүлөдө мындай кандай акча каражат бюджеттик жактан жетишпестиктен барган балдар дагы бар. Бирини бири ээрчип көрүп жасаган балдар дагы бар. Бунун изилдөөлөргө алып караганда бул боюнча балдар менен иштөө инспекциясы ар бир баланын өзүнүн мүнөздөмөсүнө карата ички каттоо, балдар менен иштөө инспекциясынын ички каттоосун алып туруп, ошо өздөрүнүн психологиясына жана характерине карата алдын алуу ишмердүүлүгүн жүргүзүп келеттер. Ошо 876-буйруктун негизинде биринчи баланы 6 ай мөөнөттө каттоого коюшат. Эгерде өздөрүнүн ички каттоосуна коюшат. Эгерде ошол 6 ай ичинде дагы бала оң болбосо, ошол шаар райондогу ички иштер башкармалыгынын бөлүмдөрүнүн жетекчилик тарабынан жетекчилигинде кайрылуу жасап туруп 12 айга чейин узартканга балдар менен иштөө инспекциялары укуктуу. Деги эле ушул милицияда каттоодо турган балдар жөнүндө сөз кылсаңыз да, каттоодо турган балдардын саны өсүп атабы, көбөйүп атабы? Көбүнчө кандай балдарды каттоого аласыздар? Аларга кандай байкоо жүргүзөсүздөр дегендей? Биз балдар менен иштөө инспекциясы негизинен балдардын ички каттоосунда турган балдардын күнүмдүк жашоосу, кылмыштуулугунун алдын алуу боюнча ошо ишмердүүлүктү жүргүзүп келеттер. 876-буйруктун негизинде өзү айына бир жолу кароо ɨдын ошо балдар менен иштөө инспекциясы каттоодо турган балдарды айына бир жолу кароо жүргүзүүгө көрсөтүлгөн. Бирок бүгүнкү күндө ошо ɨдындар балдар менен иштөө инспекциясы жумасына бир жолу, жок дегенде 2 жолу ошол окуган мектебине барып туруп, ошол жерде ишмердүүлүгүн жүргүзүп, ошо бүгүнкү күндөгү абалы кандай, кылмыштуулугу кандай аңгемелешүүлөрдү жүргүзүп, класс жетекчилери менен жана ата энелер менен бирдикте алдын алуу ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп келет да. Бул үчүн өздөрүнүн алдын алуу боюнча атайын карточкалык делолор ачылат. Ошо делолордун өздүк делолорунун негизинде ишмердүүлүктөрүн жүргүзөт. Демек, каттоодо турган балдардын саны азайып атабы ушул түшүндүрүштөрдүн жүргүзүшүндө? Эми бизде каттар ар бир катталган факты боюнча тергөө тарабынан каттоого алсын деп туруп токтом жазып берет. Ошо токтомдун негизинде балдар менен иштөө инспекциясынын каттоосуна балдарды коюшат. Бүгүнкү күндө бизде 98 бала, областтын ичинде 98 бала менен балдар менен иштөө инспекциясынын ички каттоосунда турат. Былтыркы жылга салыштырмалуу көп коюлганы менен, көп коюлгандыгы менен, бирок алдын алуу ишмердүүлүгү жакшы жүргүзүлүп келатат. Анан ушул жанакы чоңдор тарабынан жаш балдарга карата жасалган кылмыштар да жок эмес да. Ушул чоңдор тарабынан ур токмокко алынган кичинекей балдар бар, сексуалдык зомбулукка учураган жашы жете эле кыздар бар. Ушундай оор кылмыштар боюнча дагы кандай иш алып барып атасыздар? Бул балдарга карата кылмыштуулуктардын алдын алууда ар бир балдар менен иштөө инспекциясы өзүнүн тейлеген аймагында ошо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу орган кызматкерлери менен бирдикте ошо алдын алуу ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп келет. Мындай алганда жалпы эле жана балдар тарабынан жана балдарга карата кылмыштуулуктун алдын алууда жыл ичинде жалпылап алганда ар тараптуу иш-чаралар 3602 иш-чара өткөрүлгөн. Ар бир ИТН өзүнүн тейлеген аймагында спорттук иш-чараларды өткөрөт. Ошо
балдарга карата зордук зомбулуктардын алдын алуу боюнча жыйындарды өткөрөт, үймө үй кыдыруу иш чараларын өткөзөт, андан сырткары рейдтерди өткөзөт. Рейдтер учурунда ошол өздөрүнүн тейлеген аймагында ошол кылмышка болушу мүмкүн деген аймактарда алдын алуу иштерин көбүрөөк жүргүзүп келишет да. Натыйжасы кандай болуп атат? Мисалы ушул 2022 жыл мына өттү. Ушул жыл ичинде балдарга карата зордук зомбулук же сексуалдык зомбулук учурлары катталдыбы, катталбадыбы? Үй бүлөлүк мында бизде үй бүлөлүк зордук зомбулуктар катталды. Бул үй бүлөлүк зордук зомбулуктар дагы өткөн жылга салыштырмалуу 2022 жылы 4 факты катталган болсо, 2021 жылы 12 факты катталып, бул дагы биздин көрсөткүчүбүз 8ге төмөндөгөн. Ушул ɨдын балдар менен иштөө инспекциясынын жакшы жүргүзгөн ишмердүүлүгүнүн негизинде деп ойлойм. Анан ошол жашы жете элек балдарга карата чоңдор тарабынан жасалган кылмыштар боюнча ушул 2022 жылы өлкө башчыбыз тарабынан мыйзам чыкпадыбы, жанагы мыйзамдар катаалдашта? Ушулар дагы кандайдыр бир таасир этет деп ойлойсузбу? Негизи эле ушул чоңдор эмне үчүн балдарга кол көтөрөт? Анын себептери эмне? Эми анын себептерин тактап алып келгенде, мисалы ар бир түшүнбөстүктөн көп учурлар түшүнбөстүктөн такталат да. Бул боюнча эми чоңдордун кылмыштуулугу боюнча жергиликтүү жеринде, шаар райондордо милициянын участкалык уполномоченныйлары бар, ошол чоңдор менен иштеген. Ошолордун кызматтык милдеттеринде жоопкерчилиги ошолорго куралган. Но биз жаш өспүрүмгө карата болуп аткандан кийин биз арыздануучу катары эсептелинебиз дагы алар менен ишмердүүлүктү бирдикте жүргүзөбүз. Мында биз алып караганда ошол ар бир баскан эл алдында болгон отчеттук жыйындарда элдерге кенен түшүндүрүп өтөбүз да, балдарга карата зордук зомбулуктардын алдын алууда эмнелерди кылса болот деп туруп айттым го, жана ишеним телефон доверияларга чейин беребиз. Андан сырткары ошо ар бир балага мектептерде анкеталар алынат. Балдар менен иштөө инспекциясы ошо зордук зомбулук фактыларынын алдын алуу боюнча ар бир баладан мектеп рекетини, зордук зомбулуктун балага карата ар тараптуу кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча анкеталар алынып туруп, ошо алынган анкеталардын негизинде кооптуу деген бала менен иш алып барышат. Анан ушул мектептерде мектеп рекетчилиги деген, анан ушул мектептерде өзүнүн кичи класстардан чоң класстын окуучулары акча топтоо деген сыяктуу көрүнүштөр болчу да. Ушул нерселерди жоюуга мүмкүн болдубу ушул түшүндүрүштөр? Мүмкүн болду. Бул азыркы акыркы 3-4 жыл ичинде мындай фактылар катталган жок. Биздин облуста? Буга чейин мындай фактылар болгон. Бул боюнча биз мен өзүм Баткен райондук ички иштер бөлүмүндө иштеп жүргөн мезгилимде ушундай фактылардын алдын алуу боюнча жүргүзүп, ушундай фактылардын бетин ачканга катышканмын, өзүм лично эме кылып туруп. Бирок ишмердүүлүк жүргүзгөнбүз. Ошо тыгыз жүргүзгөн ишмердүүлүгүбүздүн натыйжалуулугу да бүгүнкү күндө андай фактылар облустун аймагында жок. Ар бир бала боюнча ошо мектеп рекетин алдын алуу боюнча мектеп мугалимдери менен бирдикте билим берүү мекемелеринде алдын алуу кутучалары бар. Ошол кутучаларга ар бир бала өзүнүн күнүмдүк болуп аткан жашоосуну, кыйынчылык болобу, кандайдыр бир нерсе болобу, өзүнүн көйгөй жараткан маселеси боюнча ошол кутучага салат. Аны ушул жума аягында болобу, ошо айтылган күнүгө карата болобу, ошо бекитилген соцпедагогу менен балдар менен иштөө инспекциясынын тейлеген аймагда инспектору ачып окуп көрүп туруп, балада көйгөй болсо ошонун алдын алууга аракет кылып ишмердүүлүк жүргүзөт. Ошо бизде негизинен билим берүү мекемелеринде ишмердүүлүктү ошо Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин окуу жылына бекитилген бирдиктүү буйруктардын негизинде ишмердүүлүк жүргүзөбүз. Жылдын башында, окуу жылдын башында
ар бир билим берүү мекемеси менен мектептер менен ар бириден ошо ички иштер министрлик менен билим берүү министрликтин бирдиктүү буйругунун негизинде иш мерчем түзүп иш план бекитишет. Ошо иш пландын негизинде 1 жылдык ишмердүүлүк жүргүзүшөт. Анан эми ушу баарыбызга эч кимге жашыруун эмес, базарларда, дүкөндө жана калса мына унаа жуучу жайларда жашы жете элек балдардын иштегенин көрүп калып атабыз да. Базарда ошо ата энесинин жанында же болбосо жакындарынын жанында же болбосо өздөрү эле туруп сатуучулук менен алектенген балдар, кыздар жок эмес. Негизи эле ушу мектепке барбай калган балдар жөнүндө айтсаңыз, анан ушул канча бала мектепке барбай калды, ушул изилдеп көрдүңүздөрбү? Анын себептери ошол эле социалдык абалдарга такалса керек. Анан ушул балдардын укуктарын айтсаңыз да, соода саттыкка чыгууга, ушундай жумушка тартылууга алардын өздөрүнүн укуктары бар да, мүмкүн эмес да. Эми биз жыл башынан бери балдардын кылмыштуулугунун алдын алуу боюнча ыкчам алдын алуу иш-чараларын, рейдтик иш-чараларды 21 жолу 2022 жылы рейдтик иш-чара өткөрүлгөн. Мунун ичинде 1998 бала аныкталган. Бул эми толкойлуу кылмыш кылган балдар эмес, окуудан калтырган балдар, соода саттыкта жүргөн балдар, түн ичинде эч бир себепсиз көчөлөрдө жүргөн балдар, спирт ичимдигин ичкендер, сел саякты кылган, ар тараптуу мындай мыйзамга туура келбеген жагдайлар менен кармалган балдар. Булар боюнча ар бир аныкталган балдар боюнча билим берүү мекемелерине, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына биз ушу балдардын кандайдыр күтүлбөстүк кокустуктардын жана кылмыштуулугунун алдын алуу боюнча сунуштарды бергенбиз. Аныкталганда ошол эле сен айткан соода борборлорунда, соода саттык менен автоунаа жуучу жайларда автоунаа жууп кызмат өтөгөн жана кафе, ресторандарда тейлөөчүлүк ишмердүүлүктөрүн жүргүзгөн окуучулар боюнча, мектептен кечиккен окуучулар боюнча ошо сунуштарды жазып туруп, убагында ошо билим берүү мекемелерине жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына, балдар менен иштөө комиссиясына, социалдык өзүн өзү башкаруу органдарына булар боюнча сунуштарды бергенбиз, аныкталган балдар боюнча. Эми бул боюнча ар бир эле берген сунуштарыбызда ошо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарында билим берүүлөрдө каралып туруп, ошо каралгандыгы боюнча бизге маалымат беришет. Эмелер берилет. Бул бизде мында берген сунуштарыбызда ошо мисалы алганда эмне себептен ошол бала автоунаа жууп жүрөт, эмне себептен ошол баланын ашканаларда соода тейлөөчүлүк кызматтарда аркылап жүрөт. Анын мүмкүн эмес деп эле мүмкүнчүлүгүн эмес, анын себептерин да аныктап көргөнбүз. Көпчүлүк учурларда баягы турмуштун айынан мамлекеттик жардамга муктаж балдар да аныкталганын ичинде, бул окуялардын ичиндечи болгон эмелердин ичинде ошолордун баягы коомдо алардын мамлекеттик муктаждыктарын камсыз кылып, ошол жолдон алып кетиш үчүн биз ошо жакшыртуу чаралары боюнча сунуштарды бергенбиз. Биз балага кам көрүү максатында алардын ошо бала куракпы, мектеп окуучусу сабактан калбай, ашканаларда тейлөөчүлүк иштерин жүргүзбөй, сабакта болуш үчүн автоунаа жуучу жайларда автоунаа жууп кызмат өтөп жүрбөй, ошо сабак учурунда сабакта болуш үчүн анын эмне себептен, эмне түрткү болду, ошо түрткү болгон себептерине чейин аныктап чыгып, ошо мамлекеттик жардамга муктажбы, мамлекет тарабынан эмнеге муктаж. Кээ бирки мисалы алганда мектепте балдардын китеп жетишсиз болсо, ошол баланын китепке деген билим, мектепке сунуштама берип, ушул жагынан камсыздап көрүң деп мамлекеттик жардамга муктаж болгон болсо, пристип каттоого, социалдык өзүн өзү өнүктүрүү башкармалыгына
пресс катуу коюп туруп мамлекет тарабынан берилип жаткан муктаждык берилип жаткан гуманитардык жардамдардан берүү жагын сунуштап жазганбыз. Ошол сунуштарыбыздын негизинде жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынан ошо көрүлгөн чаралар боюнча бизге маалымат келип турган. Жакшы, рахмат. Биздин студияга келип ушундай жүргүзүп жаткан иштериңиздер жөнүндө, балдардын коопсуздугу, укуктары жөнүндө маалымат бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Албетте балдар катышкан кылмыштуулуктардын азайып жаткандыгы жакшы, бирок ошол эле учурда оор кылмыштардын катталышы баарыбыз мындай кыжалачылыкка салбай койбойт. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу радио угуучулар жана биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, түз эфирде ачык микрофон болду. Аны мен Чопон Бердикул алып бардым. Студиябызда бүгүн Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын балдар иштери боюнча инспекциясынын улук инспектору, милициянын майору Мундускан Ташбаева болду. Биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө балдардын ушул коопсуздугуна ким жооптуу деген темада сөз кылдык. Белгилей кетсем, бул берүү ЮНИСЕФтин колдоосу менен балдардын жана аялдардын бакубатчылыгын жана коопсуздугун камсыз кылуу долбоорунун алкагында даярдалды. Кайрадан эфир аркылуу